Айтыңызчы, сизди Аскар Акаевдин уулу менен күйөө баласы Айдар Акаев, Адил Тойгонбаев менен дос болсо, кийин Максим Бакиев менен тил табышып өтө жакын мамиледе жүрдү деп айтып жүрүштү. Азыр эгер бул чын болсо байланышыңыз барбы, жокпу? Эми мындай да, айта берет. Мен мисалы көрүп атасыңар, көп саясатчылар мисалы тиги тойдон, бу тойдон мисалы камчы берип, тигинтип берип, мисалы мен бир жерде андайым жок. Мисалы бир тойдо, бир мындай жерде сүрөтүм чыгат деди мисалычы. Бул биринчи. Экинчиден мисалы агесте Максим Бакиев менен бүт эле атка минелер тааныш болчу мисалы. Анткени мен силерге айтып коеюн, бизге мисалы шаарда болобу, каякта болобу тендер ойноп атканда Максим балдар келет. Мисалы бул биздики дейт. Биз утабыз дейт. Хорошо, биз ойноп атабыз, утуп алалы дейбиз. Утуп алат мисалы. Адилеттүү таза утуп алабы же да? Эми ал экинчи вопрос. Адилеттүү болобу, эмне болобу ал экинчи вопрос. Мисалычы, мени текшергенде, мисалы, бир атка минерди текшеришкен жок, мисалы. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Шаарды бир 200-300 текшерүүчү барып, мисалы, текшеришти. Анан ошондо дагы тапканы жанагы автобустар, мисалы. Кандай, мисалы, бир суроо табылат да, мисалы, мен көп өткөндө Исмаил Сакышка жолугуп калдым. Анан Нариман бир түшүндүрүп берчи мага дейт. Түшүнбөй атам дейт да. Бу кандай сенин автобустарың $26,000 экен. А муну акмактар деп бирөөлөр айтат да. Тиги видеокамерасы $14,500 экен дейт. Анан жүрчү Исмаил Сакыш мен көрсөтөйүн дедим. Анан Кытайдан келген өкмөттөн документин көрсөттүм мисалы. Кытайдан келген өкмөттүн документин. А жерде Министерство юстиции, Министерство КГБсы басып берген мисалычы. А жерде ал мамлекет, башкача мамлекет. Бириздин мисалы Вильнюске мисалы $100 берип койсоң, каалаган печаттап, каалаган аяктанда эмес. Мисалы 3 министерствонун колу турат. Ошол жерде документте жазылып турат. Доставкасы чын момундай болгон. Автобуска мынча түшкөн, акчасы счетко түшкөн. Эч кандай Түлеевке түшкөн эмес деген а жерде турат. Эми ага карабай туруп соттошту да, мисалычы. А караган жок соттош. А мен ошондой айттым. Исмаил Сакыш дедим. Мен 200 автобус алып келдим дедим. 200 автобус алып келдим. Бирок менин артынан 400 автобус бекер алып келдим да. Бул эсепке кирбейби? Бул эсепке кириш керек да. Ошол 400 автобус бекер келди. А эмнеге анда мен анда 200 автобустан пайда тапкым келсе, мен 400 автобустан деле пайда таппайт белем. Экинчи, муну шаарлыктар Южный магистраль деп коет. Южный магистральды мисалы бекер салынган. Мен акча тапсам ошол жерден таппайт белем. Мисалычы.